Assalamu алейкум, қадірлі көрермандар, орозоңыздар қабыл болсын. Баянымызды баштайбыз. Каналыбызға каттала кетиңиздер. Күндүн темасы кыз баланын тарбиясы. Бул жөн гана бир үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй коомдун келечегин тарбиялоо деген сөз. Анткени бүгүн тарбия алган кыз эртең эне болот. Ал эми эненин колунда бүтүндөй бир муун өсөт. Ошондуктан ислам дини кыз баланын тарбиясына өзгөчө көңүл бурган. Аллах Таала Курандын Тахрим сүрөсүнүн 6 аятында: "Эй ыймандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдар жана таштардан болгон тозок отунан сактагыла" деп айтат. Бул аят ата энеге чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Балдарды, анын ичинде кыздарды да туура тарбиялоо аманат. Ал эми Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыз ким 3 кызды тарбиялап, аларга жакшы мамиле кылып турмушка узатса, ал адамга бейиш берилет деп айтат. Бул хадис кыз баланын тарбиясы исламда канчалык баалуу экендигин көрсөтөт. Тилекке каршы бүгүнкү коомдо башка көрүнүштөр да көбөйүп жатат. Кээ бир ата-энелер кыздын кийимине, жүрүм турумуна, досторуна көңүл бурбай калууда. Телефон, интернет, социалдык тармактар балдардын дүйнөсүн өзгөртүп жатат. Эгер тарбия бош калса, ал жерди башка нерсе толтурат. Ошондуктан кыз балага 3 нерсе өзгөчө керек. Биринчи ыйман жана уят. Уят адамды жаман иштерден сактаган ички күзөтчү. Экинчи адеп жана маданият. Кыздын сулуулугу жүзүндө эмес, адебинде болот. Үчүнчү үй бүлөлүк баалуулуктар. Эне кызга эң биринчи устат. Кыз көбүнчө энесин карап чоңоет. Эгер үйдө сый урмат болсо, кыз да ошондой болуп өсөт. Эгерде үйдө уруш талаш болсо, анын таасири балага да өтөт. Ошондуктан кыз баланын тарбиясы сөз менен эмес, үлгү менен берилет. Кыз бала үйдүн берекеси, ал туура тарбия алса, коомдо адептүү энелер көбөйөт. Адептүү энелер көбөйсө, тарбиялуу муун өсөт. Ошондуктан ар бир ата-эне бир суроону өзүнө берип көрүш керек. Мен кызымды жөн гана чоңойтуп жатамбы, же келечектеги акылдуу эне, адептүү аял, коомго пайдалуу инсан кылып тарбиялап жатамбы? Анткени бүгүнкү кыз эртең бир үй бүлөнүн негизи болот. Ошондуктан кыздарыбызды ыймандуу, адептүү, сылык, мээримдүү кылып тарбиялайлы туугандар. Орозоңуздар кабыл болсун. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.